Саламатсыздарбы? Мен жылдын мыкты мугалим сынагынын катышуучусу Токтосунова Гүлнара Жаңыбаевна. Математика мугалиминин башкы миссиясы ар бир окуучунун интеллектуалдык дараметин ачуу, аларды турмуштагы ар кандай маселелерди сабаттуу чече билген инсан катары калыптандыруу. Окуучуларга сандардын тилин эле үйрөтпөстөн, ааламдын математикалык мыйзам ченемдүүлүктөрүн ченен түшүндүрүү. Ооба, мугалим. Мен Токтосунова Гүлнара Жаңыбаевна, математика мугалимимин. Математика мен үчүн жон гана формулалар менен эсептер эмес, ал дүйнөнүн гармониясы, табияттын тили жана акылдын кооздугу. Ар бир сан, ар бир фигура өзүнүн сырын камтыйт. Ал сырды ачуу менин кесиптик миссиям. Күн нуру тегиз тийген, тоолордун койнунда жайгашкан Тогуз-Тороо районунун Казарман айылында менин балалык дүйнөм башталган. 1985 жылдын 21 февралында жарык дүйнөгө келгем. Казарман тоолордун жүрөгүндө жайгашкан айыл гана эмес, тарыхый жолдордун тоомунда турган мекен. Дал ушул жерде Кыргызстан боюнча алгачкылардан болуп, түндүк менен түштүктү бириктирген альтернатива жол курулуп, эстакада көпүрө салынган. Бул көпүрө элди жакындаткандай, менин да билимге болгон умтулуумду кеңейткен символ болуп калды. 1992-2003 жылдары Казарман орто мектебинде билим алып, ар бир сабакты шыктануу менен өздөштүрүп, мектепти артыкчылык аттестаты менен аяктадым. Бул жылдар менин келечегимдин пайдубалы болуп, математикага болгон сүйүүмдү арттырды. 2003-2009 жылдары Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин математика, информатика жана кибернетика факультетинде колдонмо математика жана информатика багытында бакалавр, андан соң магистратураны ийгиликтүү аяктап, илимге жана билимге болгон умтулуумду дагы да бекемдедим. 2011 жылдан бери номер 1 Мойдунов Тоту атындагы Макмал жалпы билим берүүчү мектеби мекемесинде эмгектенип келем. Мектептеги турмуш менин кесиптик жолумду толуктап, ар бир окуучунун өзгөчөлүгүн таанып билүүгө мүмкүнчүлүк берди. Ар бир класста балдардын көздөрүндөгү кызыгууну көрүп, аларга математика жон гана формула эмес, жашоонун тили экенин үйрөтүп келем. Окуучуларымдын ийгиликтери мен үчүн чоң сыймык. Жыл сайын өтүлүүчү Сапат эл аралык билим берүүчү мекемеси тарабынан уюштурулган АКМУ олимпиадасында окуучуларым алдыңкы орундарга ээ болуп, республикалык туруна да катышып келишет. Алардын бири менин сыймыгым Эдилбекова Айназик, учурда Түрк мамлекетинде студент. Жыл сайын өтүлүүчү республикалык олимпиадада 4 жылдан бери Таалайбеков Акылес районубуздун эң алдыңкы орунун ээлеп, областта да жакшы көрсөткүчтөрдү алып келет. Ошондой эле Акылестин эң жакшы ийгилиги эл аралык уюштурулган АМУ олимпиадасында 3-чү орунду алып, жакынкы күндөрдө Кыргызстандын намысын коргоо үчүн Сингапурда өтүлүүчү олимпиадага жолдомо алды. Мектепте финансылык сабаттуулук кружогун жетектейм. Бул кружок Татарстан мамлекетиндеги Алабуга политехи менен биргеликте уюштурулган. Тажрыйба алмашуу максатында Татарстан мамлекетине стажировкага барып келүү менин иш чеберчилигиме чоң салымын кошту. Алабуга политех уюштурган Татарстанда өткөрүлгөн эл аралык финансылык сабаттуулук олимпиадасында окуучуларым 2-чи орунду ээлешти жана 2 окуучум ошол жактан билим алып жатышат. Сабактарымда алтын казык программасынын багыттарын колдонуп, окуучулардын компетенцияларын өнүктүрүүгө көңүл бурам. Ошондой эле Сингапур методун активдүү пайдаланып, окуучуларды топтук ишке, диалогго жана биргелешип ой жүгүртүүгө тартам. Учурда өлкөбүздө билим берүү системасы 12 жылдык окууга өтүү багытында өнүгүп жатат. Бул өзгөрүү ар бир мугалимден жаңыча мамилени, заманбап методдорду жана узак мөөнөттүү пландаштырууну талап кылат. Бул реформаны балдардын билим сапатын жогорулатууга, алардын келечекке даярдыгын арттырууга чоң мүмкүнчүлүк катары кабыл алам. Менин кредом: ар бир бала өзүнчө аалам. Мугалимдин милдети ошол ааламды ачып, жарык кылуу. Ал эми математика ошол ааламды жарык кылган жылдыздардын бири. Математика аркылуу окуучуларды логикалык ой жүгүртүүгө, чыгармачылыкка жана өзүнө ишенүүгө жетелейм. Мен үчүн билим берүү бул жүрөктү ойготуу, шыктандыруу жана келечекке жол ачуу.